Урматтуу достор, эгерде сиз Урматтуу достор, эгерде сиз өзүңүздүн жакын туугандарыңызга Урматтуу достор, эгерде сиз өзүңүздүн жакын туугандарыңызга белгилүү Урматтуу достор, эгерде силер өзүңүздүн жакын адамыңызга оригиналдуу сюрприз кылууну кааласаңыз, анда Арно Чекит KG сайтына кирип, каалаган өнөр адамыңыздан видео куттуктоо алсаңыз болот. Урматым менен Майрамбек уулу Жеңишбек. Салам достор, кандайсыңар? Жаңы жылыңыздар менен. Бир видеону көрүп атканда баарыбыз алдын ала бир варианттарын ойлоп коебуз. Мисалы мындай болуп кетиши мүмкүн же, мындай болот деп. Анда эмесе ошол сыяктуу бир видео. Ne din çay mı yapayım ne din? İyi güzel bir çay yap da içecek hele. Hünerini görek. Ya rüzgar var da öyle yanmaz yönünü çevir. Bir vayke samor жагып атат. Азыр 90% көрүүчүлөрдүн оюнда жана кичинекей жардыргыч саморго салып койгон. Ошол жарылат деп ойлоп атат. Же самор тоголонуп кетет. Мен да ошентип ойлогом, бирок ойлобогон жерден келди. Менин оюмда да болгон эмес. Ушул чатырдагы бачок тоголонуп кетет. Анан тиги байке корккондон саморду тебет деп. Мындай ойго да келген эмес да булчу. Эми байгуш самордун эмне күнү? Чочудумбу? Качып кетти. А балким бул байкебиз кино тартып жатат. О, камерага тартып атканчы. А тиги байке өзүн Джеки Чан сезип кетти. Кызык, а тартып жаткан доктор Стрэндж эмеспи? А, жок, элестеткиле. Самор бачоктун баласы. Анан самор: саморго тийишпе дейм. Шытс. Аята укпайт го. Бергелчи азыр сени. Бергел. Эми мурунку көрсөтүүдөгү видеого талкуу жүргүзөбүз. Тарс эткендин баары эле тамаша. Дегенде эле бул суур таластык. Атак барго Жаңы жылда майрамдап алган суур. Мен эшикке чыгып азыр салют атам. Же олимпиадага даярданып жаткан спортсмен. Анан акыркы забордон секирүүгө шыктанып жаткан чиновник. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Айперио Бозо эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени мындай жакшы атактуу инсандардын сүрөтү тартылган футболкаларды ошол Айперио Бозо эжекебиздин жан коллекциясынан алсаңыздар болот. Кышында силер кантип эс аласыңар? Үйгө жатып, телевизор көрүп, тоого чыгып, лыжа, сноуборд тээп, бирок ал үчүн тоого чыгып деле кереги жок. Мына, ушинтип эс алса болот. Биринчиден алыс жол жүрүп кереги жок, экинчиден эконом. Кыргыздар кыйын элбисе, любой ситуациядан чыга алабыз. А эгерде чыга албасак, тамаша. Байкасаңар, машинанын ичиндеги ырдагы дал келет экен.
Менин оюнча бул бир үй бүлө. Машинада атасы менен апасы, артында болсо 3 баласы жана кичинекей кызы. А балким бул таксист. Баягыдай эле ичинде отурсаң 100 сом, артына сүйрөлүп кетсең 50 сом. Жада калса аягындагы радиодогу сүйлөп жатканда, ушул балдарга жана кичинекей кызга арнап сүйлөп аткандай. Кыргызстандын тышындай бол, кыз болсоң ыйманы бар, кыргыздын кызындай бол. Достор, кайсы жаныбарларды жакшы көрөсүңөр? Жана эмнеге? Астына ой пикирге жазсаңыздар болот. Мен лично мышыкты жакшы көрөм. Мышык өзү таза жана назик келет. Анан акылдуу, жада калса патриот мышыктар бар. Эми орустардын мышыгы экен, бирок бул мышыкты кыргыз кылып койсок деле болот. Ого, эми бул мышыкка кыскача талкуулоо жүргүзөлү. Балким бул мышык түштүктөн болуп жүрбөсүн, я? Мышык, мен моорду уксам. Эми аны билиш үчүн биз башка ыр коюп көрөбүз. Oh yeah, ladies and gents, it's Mr. Rodriguez, DJ Antoine, my name is MC. Карабачы кандай сонун, бирок бул мышыктардын жини келсе, мына мышыктардын понту. Буларды жөн койсо кечке ушинтип тура берет. Эми мо жерин байкасаңар, өзүнчө эле Брюс Ли. Эми келгиле буга да талкуулоо жүргүзөбүз. Сол жактагы мышык бул аялы, тиги чоң бул күйөөсү. Мен сени ичпей жүр деп айтпадым беле? Эмнеге иштиң? Кечирип койчу, райондогу мышыктар менен жүрдүм. Сен ушул мышыктар менен жүрбөчү дебедиң беле? Кичине тамак аш алып келсең болобу? Өзүң эле жей бересиң. Кет бар, кет. Бирок достор, мындай видео көп экен интернет булактарында. Булардын көрүнүшүнө караганда ушинтип уруша берет, бирок согушпайт. Мисалы, мына бул дагы бир Брюс Ли, же Джеки Чан, же Джет Ли, же бул мышык Бичи. Бирок мындай мышыктарды кубалаш үчүн атайын милиция кызматкери чыгыптыр. Мына, эгерде ушундай мышыктардын понтторун көрүп калсаңыз, эч качан коркпой, киригишпей, ушул милиция кызматкерине телефон чалсаңыз, Москвадан болсо да жетип келип туруп, бир заматта иши кылып, достор, абайлагыла мышык баксаңар да. Алар ушинтип урушуп тура берет, а эгерде согушчу болсо, мурунку видеого сонун ой пикирлерди жаздыңар, аны көрдүңөр, биз колдондук. Жана кийинки видеону азыр көрөбүз, жана кызыктуу ой пикирлерди жазабыз. Достор, бул ой тобу долбоор болду. Менин атым Азык. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Yen Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо, ушул дарекке же болсо WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Бай. Эл күлдүргөн кызыктарды, эл күйдүргөн кылыктарды тамашалуу чагылдырган сонун кылып маанайыңды жылмыңдатып, маңдайыңды жылмаюуну тартуулаган көзү түз экрандан ысык салам айтып жалпыга калкыбызды чакырады сойто бодолбооруна. Ал эмне деген десеңер жооп берип өз кезинде сунуштан көргөнгө интернет желеден же теледен азыл деле изилсин